11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат. Аты жөнүм Гүлүм Эркинбек кызы. Саламатсыздарбы? Глобалдык жылуулук менен байланышкан кыйла маанилүү маселелердин бири климаттын дүйнө калкынын тамак аш менен камсыз кылуусуна таасир бериши. АКШдагы Браун жана Тафт университетинин окумуштууларынын жүргүзгөн жаңы изилдөө боюнча адамдар өзгөрүп жаткан климаттын шарттарында кандай өсүмдүктөрдү жана канча өлчөмдө качан өстүрөөрүнө маани беришпей келишет. Ошондуктан жер казып дыйканчылык иштерин баштаганы жатсаңыз, сөзсүз адистер менен азыркы климаттык шарттарда кандай өсүмдүктөр жана канча көлөмдө өстүрүү керектигин кеңешип алыңыз. Эми Борбор Азия өлкөлөрүнө эртең кандай климаттык өзгөрүүлөр күтөт? Буга кененирээк токтолсок. Атлантикадан чыккан циклон Борбор Азиянын көпчүлүк аймактарына бүгүн жаан төгүп жатат. Ал эртең күчкө толуп, жаан-чачын, туман алып келиши күтүлүүдө. Мындай климаттык кубулуш Кытайга жетпейт. Ак Суу шаарында күн жылуу болуп, асман ачылып турса, Үрүмчү шаарында абанын температурасы төмөндөп, асманды булут каптайт. Казакстандын түштүгүндө жаан жаайт. Астана шаарында күн чайыттай ачылып турат. Түштүктө жайгашкан Алматы шаарында эртең менен жааган жаан күндүз көпкө созулбай токтойт. Өзбекстанда март айынан бери абанын температурасы плюс 20дан түшө элек. Эртең Фергана өрөөнүндө түштө жаан жаап, ал көпкө созулбайт. Ташкент шаарында да ушундай. Нукуста асман ачык. Түркменстанда болсо жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы плюс 20 градустан төмөн түшпөйт. Тажикстанда бүгүн жаап жаткан жаан эртеңге чейин созулуп, түштө бир аз азайып, кез-кези менен сейилип жаайт. Кыргызстанда жылуу күндөрдөн соң эртең жаан жаайт. Тоолуу аймактарда кар жаашы күтүлүүдө. Бийик тоолуу аймактарда автожолдордо жолдор тайгак болот. Ошондуктан кышкы дөңгөлөктөрдү алмаштырбай туруңуздар жана жол эрежесин сактап, сак болуңуздар. Аба ырайы тууралуу маалыматыбыз ушундай болду. 11 каналында баарынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.